Өлкө аймагында бир нече миңдеген адамдар үй сатып алууга мүмкүнчүлүгү такыр жок. Ал эми социалдык жактан аз камсыз болгон же мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын абалы өтө начар экени белгилүү. Бирок мында кайрымдуу адамдардын жардамы менен үй жайлуу болгондор да бар. Алардын бири Ош облусунун тургуну дээрлик 5 жылдык кыйынчылыктан соң жаңы батирлүү болгонун айтсак болот. Жыпара Мамытова жаш кезден бери оор илдет менен алышып, жашоонун сыноосуна кабылган. 5 жыл мурда турмушка чыгып, баш калка кыла турган жайынын жоктугунан ар кимдин үйүндө жашап келген. Эми 2 балалуу эне элдин колдоосу менен жаңы үйлүү болду. Буга чейин менин үйүм жок. Көпчүлүк эчемдердин, акамдардын үйүндө жүрдүм, кыйналып, квартирада жүрдүк. Ушул азыр элдин жардамы менен кайрымдуулук фондунун азаматы аркылуу азыр үйлүү болуп, мына үй той ачылышы болуп атат. Ушу жардам берген мекендештерибизге рахмат, азаматка Алла разы болсун. Үстүбүздө үй бар, жылуу, балдар менен кыйналбай жашап атабыз азыр. Жыпара айымдын өтүнүчүн орундалышына жалпы эле колунда бар жарандар себеп болгон. 3 бөлмөлүү батирдин курулушуна Кайрымдуулук коомдук фонду берешен жарандардын башын бириктирип, жаңы батирдин бүтүшүнө жардамдашкан. Бул эже 2 баласын колуна жетелеп, үй жайы жок көчөдө ыйлап жүрүп бизге кайрылган. Бүгүн кайгынын көз жашын, кубанычтын көз жашын айландыруу аракеттерин жасап, мына ошонун жыйынтыгында кубаныч менен аяктап атат. Мындай эл ынтымагы негизи бизде бекем болсун. Мына ушундай айнегин бирөө алып келип берип, бирөө сементин алып келип, андан тышкары акчалай жардам бере албасам дагы менин устачылык менен алектенем. Азамат барып 2 күн болсо дагы жардам беришейин деп, ушундай эл ынтымагы менен гана бүтүп аткан бул иштер. Аталган фонд аларга кайрылган жарандардын саны 300дөн ашык экенин билдирет. Диний көз карашты алып караганда колунда жокторго жардам берүү мусулманчылыкта сооп болот. Кыргыз улуту, кыргыз эли ар дайым мактанабыз. Берешенбиз, колубуз ачык, пейлибиз кенен деп. Бирок ошону бул нерсе качан иш качат? Качан эли журт кадырман калайык калык амалда көрсөтө алганда. Биринчиден мунашыл эжебиздин кээ бирки жетишпеген иш чараларын эске алып, эжебиз дагы бир үйдүн куттуу энеси болсун деп, жерин берген Чыңгыз мырзага жана ушул фондду жетектеген азамат инибизге терең ыраазычылык билдирип кетем. Араван районуна караштуу Бирлик айылында жаңы үйлүү болгон Жыпара Мамытованын туугандары, коңшулары келген конокторго дасторкон жайышты. Алар жакшы самалыкты тең бөлүшкүлөрү келишип, жаңы кошуна менен жардам бергендерге баталарын беришти. Гүлзада Турабекова, Адлет Нышанбаев, Нур Ньюс.